Endi bo'lmasa keyingi bizning spikerimiz, eng kuchli spikerimiz, juda ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladigan spikerimiz. 2 yildan beri mana Ariflame kompaniyasida o'zini semeyniy biznesini olib kelayotgan spikerimiz. Yana bir marta tanishtiraman. Bizni direktorimiz, kvalifikatsiya Zolotoy direktor Chachikey Abdurahmanova o'zini nima uchun Ariflame degan temasida sizlarga vыступать qiladi. Nima uchun Ariflame'da? Nima uchun Chachikey? Sizga bitta savol beraman. Nima uchun Ariflame? Nima uchun Faberlic emas? Nima uchun Avon emas? Nima uchun Biosi emas? Nima uchun Ariflame? Qani eshitamiz nima uchun Ariflame'ligini. Cho'ng rahmat. Hozir nima uchun Ariflame degan so'rovingizlarga men tamay javob berganga harakat qilaman. Sebebi men dag'i 2 yil burun Moskvada просто жалданма жұмышта иштеп жүргөн эле Кыргызстандан келген кызылым. Атажаным Абдрахманова Чачикей Абдрашидовна Карасу шаарынан болом. Ош областынын Москвага келип жашаганыма уже 15 жылдан ашты. Бирок мен 12 жыл ошонун ичинде башка жумуштарда иштеп жүрдүм. Азыркы күндө компания Арифлеймдин партнерумун, званиям директор в открытой квалификации золотого директора. Компанияга 2017 жылдын январь айында келип жазылганмын. Мени бир тууган эжем Абдрахманова Каныкей чакырганда менде дагы сиздерде биринчи болгондой сомнениялар болгон. Кантип эле? Мачалка менен салым сатса кантип ушул жерде акча болсун? Эми ушул туш менен помада сатпаганым эле калды деген каяктагы бир каршылыктарды айтканмын. Айзат, сен мага жардам берип турасың, чоң рахмат. Компания Арифлеймге чейин мен 12 жыл ресторанда иштегенмин. Мен официант болгонмун, повар болгонмун. Бара-бара өзүмдүн өжөрлүгүм менен көтөрүлүп администратор болдум, управляющий болдум. Мактануу эле айтам дайыма, гражданством бар. Мен Арифлеймсиз деле жакшы жумушта иштейт элем, мен Арифлеймсиз деле жакшы маяналарды алчумун да. Бирок мына баламды төрөп калдым. Азыр биз бирге выступать этет окшойбуз, алып туруп бербек, пожалуйста. Вот видите, как мы работаем. Мына жожону төрөп калдым. Бул менин экинчи уулум, мен 2 баланын энесимин. Чоң балам 7 жашта, кичинекейим мына 2,5 жаштада. Мына мен биринчи 40 элек жаңы бөбөк менен компания Арифлеймге келип таанышканмын. Келгенде мага мурун көчөдөн көрүп жүргөн каталык таркаткан кыздар, пакеттерди көтөрүп жүргөн, жүдөмүш болгон адамдар эч кандай нерсе көрүнгөн жок да. Чет мамлекеттерге барып саякаттап келип аткан лидерлер. Мен 100 миңден ашык айлык алам. Мен 50 миңден ашык айлык алам деген менден кичинекей кыздар. Анан бир саамга ойлонуп калдым. Эмне үчүн ушул адамдар жөндөн-жөн эле ушул жерде жүрбөсө керек, бир нерсе болсо керек деп мен өзүм отурган жерде сурай бердим. Неге мен 30 жашка чыгып өмүрүмдө бир дагы жолу чет мамлекетке саякаттаган жокмун? Саякаттамак турмак турсун, мен ал жөнүндө мечтать да эткен эмесмин да. Отуруп ойлонуп, эмнени мен жоготом? Мага мүмкүнчүлүктөрдү айтып бергенде, биринчилерден жаккандары болуп, Айзат жылдырып, мага бул жерде уникальный возможность бар экен, то что менин чөнтөгүмдө 1 тыйын акчам жок болсо дагы мен бул бизнести баштап кетсем болот экен. Бизнес без вложения. Мага ушул жер жакты, себеби мен мама в декрете, чөнтөгүмдө бир дагы акча жок болчу. Ал кезде мен хотя бы подработка болсо дагы баламдын кичине сүтүнө нары берисине акча таап алсам деген гана ой менен компанияга келип катталганмын. Бирок компанияга келип катталгандан кийин мен компаниянын маркетинг планын окуп чыккандан кийин бул жерде мен не то что подработка кылып, чоң акчаларды таап чет мамлекеттерге саякатка барсам болот экенин түшүндүм. Мага кийинки жаккан жери бул компанияны шведтер создавать этиптир. Мындан 52 жыл мурун. 52 жаштагы адамдар бар арабызда? 52 жаштагылар жок. Значит, ушул залда отурган бардыгыбыздан чоң компания экен. Значит, мен бул компанияга ишенип өзүмдүн келечегимди тапшырсам болот экен. Бул 52 жылдан бери ушул компания алдабай адамдарга акчасын берип аткан болсо, 52 жылдан бери адамдар ушул компаниянын продукциясын өздөрү үчүн алып колдонуп аткан болсо, мен ойлодум, значит, бул надежная компания. Мен бул компанияга шериктеш болсом, жаңылышпайт экенмин деп ойлодум. Тем более бул компаниянын основательдери 2 ага ини эркек кишилер. Ошон үчүн мен бул компанияга келип катталгандан кийин, компания жөнүндө изучать этип баштагандан кийин, компания Европадагы эң чоң прямая
продажадагы компаниялардын бирине киреткенин билдим. Бул азыркы күндө 68 мамлекеттен ашыгында жер жүзүндө өзүнүн бизнесин успешно жүргүзүп келген международный компания болуп эсептелинет. Бул компаниянын биздин план успеха, биздин бизнестин планы от и до, от А до Я бардыгы жазылган. То есть биз бизнес кылыш үчүн кандайдыр план түзүп, өзүбүз ойлонуп, башыбызды иштетип кыйналышыбыздын кереги жок экен. Биз готовый план бар, готовый продукция бар, готовый бардык нерселер создавать этилген, офистер курулган. Биз просто келип туруп, ошол жумушту жасап кетсек болот экен. Көрдүңүздөрбү, вам не нужен стартовый капитал дейт. Инвестор издештин кереги жок, биринчи акчаны издештин кереги жок. И самое главное, мен бул жерде эч нерсе жоготпойт экенмин. Ошол нерселерди түшүнгөндөн кийин мен ойлонбостон бул компаниянын партнеру болушту чечкемин дагы, өзүмдүн бизнесимди жүргүзө баштаганмын. Биздин продукциялар, бул компания Oriflame не то что посредник, башка компаниялардай посредник эмес, өзүнүн собственный 5 заводу бар. Өзүнүн заводунда өзүнүн продукцияларын өндүрүп чыгарат. Ал продукцияны изилдегенге 5 жылдан 8 жылга чейин убакыттар кетет. Ал эми баягы биздин кремдер бар го, каталогтон көрүп жүргөн инновационный новейт серияларын 8 жылдан ашык убакыт изилденет. То есть 8 жылдан кийин каталогко киргизиле турган продукциялар азыркы күндө изилденип атат. Элестетиңиздер, кийин 8 жылдан кийин жаңы продукция биздин каталогко чыкса, билиңиздер, что 8 жыл мурун ушул продукцияны издеп баштаган деп. Бул компаниянын продукциясын изилдөөдө 100дөн ашык ученыйлар иштешет. Өзүнүн кожаны исследовать эте турган, изилдей турган целый институту бар. Ошол жерде ар бир ингредиентти текшерүүдөн өткөрүп, кремди чыгаргандан кийин дагы бул кремди ар бир адамга 1000ден ашык доброволецтерге коюп көрүп туруп, анан аллергия бербейт экен, чын эле адамдарга оң таасирин берет экен дегенден кийин гана продажага коет экен. Бир күн ойлонуп отуруп чыгарып туруп эле эртеси продажага койбойт экен, мындайча айтканда. Компаниянын сертификаттарын айта берсем, бул жерде эсеп жетпейт. Эң эле международный стандартка жооп берген сертификаттардын бардыгы биздин компания Oriflame'да бар. Ошондуктан өзүнүн продукциясына 100% гарантия берет. Эми мен ушул компанияга партнер болуп, ушул нерселери бар экенин билгенден кийин мен Oriflame компаниясын тандаганмын. Мен биринчиден бул компанияга келип эмнелерди таптым? Мен биринчиден бул компанияга келип свободаны таптым. Азыркы күндө мен жолдошум экөөбүз тең ушул бизнесте 2 жылдан бери эмгектенебиз. Биз Москвада башка эч кайсы жерде иштебейбиз. То есть мен с уверенностью могу сказать, что менин семьям свободага чыккан деп. Анан бул компаниянын дагы бир уникальный мүмкүнчүлүгү, биз азыр жасап жаткан жумушубузду балдарыбызга наследствого өткөрүп бере алабыз. Биздин үй бүлөгө эң бир жаккан жери ушул болгон, себеби азыр көрүп турган жөжөлөр да эртеңки күнү 18 жылдан кийин дагы Москвага келип эшик каклап, ар биринин үйүнүн эшигинин астына барып, жумуш барбы деп издешин биз каалаган жокпуз. Азыр менин кылып жаткан эмгегим кийин менин балдарымын балдарына калуучу бизнес болгон үчүн биз ойлонбой туруп ушул компанияга партнер болгонбуз. Компания менен 2 жылдан бери шериктеш болсок, уже 3 мамлекетке барып эс алып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болду. Кечээ эле 3 күн мурун уже командабыз менен Анталия шаарынан келдик, Турция мамлекетинен да. Эми ойлонуп карап көрүңүздөр. Мен ушул критериялар бар үчүн компания Oriflame'ди тандаганмын. Мен компания Oriflame'де акчам жок туруп бизнес баштап, ушул деңгээлге мен 2 балам менен үйдө отуруп чыккан болгон болсом, анда сиздер дагы ойлонуп көрүшүңүздөр мүмкүн. Мен каалайт элем ушул залда отурган ар бир инсан ушул компаниянын мүмкүнчүлүгүн колдонушун. Мен чын жүрөгүмөн каалайт элем, бирок бул менин каалоом. Менин каалоом аздык кылат. Аны үчүн сиздерде ошондой каалоо болуш керек. Сиздерде ушунчалык каалоо болуш керек, жгучий, оно должно у вас кипеть. Мына ошондо гана сиздер бир результатка жете аласыздар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик.